алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд деп ушул негизги бул максаттарыбыздын бирин ар дайым айтып келебиз коомчулукка. Биз бир келген дүйнөдөгү конокпуз. Анан бул келген конок дүйнөдө адамзат бирибизге бирибиз бир жакшы жылуу мамиле жасоо, бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүү, ушул бир эң адамдагы баалуу нерсе бул көңүл деп келебиз. Бирок ошол көңүлдү табуу үчүн бизге эмне керек? Бизге жылуу сөз, жылуу мамиле, бизге бирибизге ушундай бир жакын болуу гана керек. Анан ошон үчүн ушундай бир ынтымагыбызды бекемдеш үчүн биз бүткүл Кыргызстан боюнча бардык областтарда ушундай иштер болуп, элибиздин ынтымак биримдиги менен баягы 5 манжа бөлөк билек бир дейт. Анан ошондой ынтымагыбызды бекемдеп, баягы бир туугандык мына чакырыктарды жасап, бүгүнкү күндө Америкадан, Кореядан, Украинадан, Турциядан, деги эле Казакстан, бардык ошо кыргыздар кайсы мамлекетте иштеп, ошол жакта күн кечирип аткан болсо, чет жакта жүргөн мекендештер баары бизге байланышка чыгууда. Ушундай өздөрү сунуштап, ушул жака барсаңар, бияка барсаңар, ушундай кылсаңар, биз аркабызда туруп беребиз деген өздөрүнүн сунушу менен анан бүгүнкү күндө мондай кыдыруулар, чакыруулар болуп атат. Анан ушундай мына бүгүн да берге келип атканыбыз мына Талас областынын Кара Суу айылындабыз, Кудай буйруса. Анан бул жерге дагы кичинекей карындашыбыз бар экен. Карындашыбыздан акыбалыбызды сурап кетейин деп келдик. Анан биргеликте кирип, анан байкени өзүңүз менен да мынакей байке. Биз ушул кыргыз коомчулугунда бардык баягы бир туугандык бир мамилебизди бекемдеп, урчутуп, анан ушундай бир ортодо көпүрө болуп берсек экен деген эле ниетибиз ушул да, башка ниетибиз жок. Башка көксөгөн максатыбыз деле жок. Көксөгөн максатыбыз Кудай ыраазылыгын табуу. Андан башка кызыкчылык жок. Анан ошон үчүн Кудай буйрса мына азыр сиз менен биргеликте Чакай. Байке, биздики могул эмеге өзүңүз тууралуу, үй-бүлө тууралуу маалымат эме алып койсоңуз, бизге анткени ушул нерсени анан кийин өзүңүздүн могул тартылган видеодо байке, өзүңүздүн фамилия атыңыз, данныйыңыз, телефон номериңиз байланыш. Анан биз мына азыр мен дагы ошол мынакей ушул байкенин үйүндө отурабыз. Эми биздин бул жерге келишибиздин да максаты мынакей ушул жерде отурган бир тууганыбыз Мурат. Анан ушул бир тууган сунуштап калды Мурат. Анан ошол себептен биз келип калдык. Эми келишибиздин да максаты ошол Кудай ыраазылыгын таап, бир ортодо жакшы бир көпүрө болуп калсак эле деген үмүт менен. Анан биз кыргыз коомчулугунда мынакей урматтуу бир туугандар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз ушул энени ушундай бир туугандарыбызды камтып, бир келген конок дүйнөдө ушундай бир жылуу мамиле жасашып калайлы, бирибиздин бар кезибизде баркташып калайлы деген чакырыктар жасап келебиз. Анан биздики ошол көбүнчөсү турак жай болгондуктан мына биз ушул келген үй бүлө турак жайга дагы муктаждыгы ушундай бир биринчи топ байке өзүңүз 3-чү группадагы майыптыгыңыз менен, байке өзү 3-чү группадагы майыптыгы менен экен. Анан бул жаткан кичине балабы? Баласы мынакей ошол Аллах Таала бул дүйнөдө кимди кандай кылып жаратат, бүт баарысы Кудайдын колунда экен байке. Аллах сыноо жашоосуна жараткан бизди. Анан үй бүлө тууралуу бир сыра өзүңүз кене маалымат берип койсоңуз. Өзүм тууралуу өзүм Рыспаев Алмазбекмин. 3-чү топтогу майыпмын. Келинчегим, бир кызым, балам бар. Балам ушундай оорукчал болуп атат. Үйгө муктажбыз. Өзүм көрүп тургандай ушу 2 комната беремекке ийнимдики дагы көрөт. Ошо жерде жашап атабыз. Анан ушу тамда сала албай ушу эмекке отурабыз. Азыр бала менен алексиздер да? Бала менен алектим ушу жакта кайсы жерде эме чыкса ошол жакка алып барып
көрсөтүп, кыргызчылык болуп эмне болот ошо көрсөтүп жатам. Бул ошо кыштай Бишкекте жүрдүм. Врач, профессор Узакбаев баарына көрсөтүп жүрдүм ошо баары отказ берип болбой жатышат. Ошо башы чоңойгондон чоңоюп атат. Анан жашоо кыйын болуп баратат. Жумуш кыйын болуп атат өтө. Мен жок болсом жуун табышпайт эчтеке болсо. Кечке ушул манежде жатат, эртеңиз күнөтүн партиясын. Тамагын ошол жерден ичет. Көтөргөн жок. Мен жок болсом ошо көтөрө албайм. Кандай ой жүгүртүүгө менен кандай эже? Ой жүгүрткөндөн эми айта албайт. Сүйлөй албайт. Сүйлөй албайт, э? Тыңсап угат. Канча жашка чыгып калды? Көчүдө көрбөйт, 4 жарым жашта. Төрөлгөндө эле ушундай. 2 айдан баштап иштейм. Төрөлүп келгенден 2 айдан баштап. Мындан кийин 3 балаңыз чарчаган, э? Будан мурун. Мурун, э? Тиги кыстан кийин ошо 3 эркек. 4-үнчүсү Экинчи класс эмне айта? Рахман берди. Рахман берди. Мухаммед Ali. Кичике кеже. Бул диагноз кандай? Эмне болуп, диагноз кандай деп чыгарылды я? Гидроацефалия дейт. Айыкпайт. Операцияга болбойт. Жаны баш чоңоюп кетет. Бул өмелер врачтар чет мамлекеттеги буга сунуштаган жок, а? Ошо чет мамлекетке мен эми сунуштасам алар болбой жатыр. Биз рұқсат бере албайбыз, мойнубуз кала албайбыз. Самолетко түшө болбойт. Алмаз байке. Мен эми бул жерден айтайын дегенмен Кудайым буйруса, бул сиздерде турак жай маселеси дагы деп атпайсыздарбы? Ошого колубуздан келишинче мен сөзүмдү берем. Колуман келишинче аракет кылам. Мына бүгүнкү күндө Нарын областы, Жалал Абад областы, Ош областы, бардык областтарда бүгүнкү күндө урматтуу мекендештер турак жайлар салынып атат. Ушул биздин Кайрымдуу Бол коомдук фонд тарабынан бүгүнкү күндө ушул 7-чи биздин энебиздин 1 жыл ичинде 7-чи эненин үйү тапшырылат. Кудай буйруса 4-январь күнү 2018 жылы. Анан бизде да ушул 3 эненин үйү бүтөрү менен мен Алмаз байке сизге сөзүмдү берем. Элдин алдында, Кудайым буйруса Аллахтын алдында ушул турак жай маселесин толугу менен колума алып, үйүңүз башталгандан бүткөнгө чейин мен бүгүнкү күндө ушул турак жайдын жоопкерчилигин өзүмө мындай мойнума алып, бүткүчө сиздин жаныңыздагы бир тууганыңыз катары мен туруп берем. Кудайым буйруса Алла насип кылсын, тилеген үмүт ниеттериңизди кабыл кылсын. Анан Кудай буйруса ушул турак жай маселесинде мен толугу менен Кудай буйруса Алмаз байке. Мен бул келишимде да ушул баягы кайрылуулар чындыгында көп. Күнүнө ондогон кайрылуулар бар. Анан ошондой кайрылуулардын жыйынтыгы бүгүнкү күндө баягы карап чыныгы муктаждыктагы биздин мекендештерди камтып атабыз да, камтып атам да. Анан чыныгы муктаждыктагы камтып, анан бүгүнкү күндө ушундай маселени алып буюрса аракет кылабыз. Баары Аллахтан. Анан бул сыноо дүйнөсү. Сыноо дүйнөсү экен. Азыр Кудайым жараткан. Күндөн күнгө буту да тырышып атыр. Тырышып буту. Кыймылдагын эметти. Жараткан Кудайым. Анан буйруса Жакканга да бул баланын немеси да мынтип башыда ойлоп атыр мага. Артыбы. Биягы дагы мынтип эметип атты. Анан өзүм дары Байке, бизде жана жата албайт, кулап кетет. могул биз өткөндө бир Рахат деген эжекеге эме массажный матрас алып бергенбиз да. Ошондой болсо кандай болот болот экен? Ошондой алсак. Ошо тырышып эле мынтип эле буттарында, колдорунда ушинтип эле тырышып эле ушул. Буттарын эметсең ыйлайт.
тутунсаң массажга болбой атат. 4,5 ай канча 4,5 жашта, 4,5 жашта. Көзү да мынтип көрбөйт. Бираз тыңшап бугум сетет. Ошондо бул канча айдан баштап өзгөрүү боло баштады дедиз, өсүп башы? 2 ай. 2 ай. Төрөлгөндөн 2 айдан кийин. Эптеп мен бош убакта келип чачын алып жуунтуп коем. Эптеп көтөрүп. Бираз. Столға жатып. Азыр кээде столго жаткызып жуунтуп атам азыр. Баш чоң болсо көтөрүш да кыйын болуп калат. Кичке да арада көтөрүп тура албайт. Алла сабыр берсин, Аллахым өз жардам берсин. Бул сыноо жашоосун Аллах Таала кандай дарт берсе, берген дартына шифа берсин. Аллах Таала кандай сыноо берсе, берген сыноосуна жеңилдик берсин. Бардык нерсе Алла Тааладан. Баары Кудайдан, бүт баарысы Кудайдан. Сиз да көп дуа кылып, намаз окуп. Колдон келишинче аракет кылабыз Алмазбайке, Кудайым буйрса. Биз да карап турбайбыз, колубуздан келишинче. Алла сабыр берсин, Аллахым өз жардам берсин. Бул сыноо жашоосун Аллах Таала кандай дарт берсе, берген дартына шифа берсин. Аллах Таала кандай сыноо берсе, берген сыноосуна жеңилдик берсин. Бардык нерсе Алла Тааладан. Баары Кудайдан, бүт баарысы Кудайдан. Сиз да көп дуа кылып, намаз окуп. Колдон келишинче аракет кылабыз Алмазбайке, Кудайым буйрса. Биз да карап турбайбыз, колубуздан келишинче. Там тоюн өткөзүп, колуна тапшырганга чейин толугу менен колго алып, Кудайым буйрса, Аллах Таала биздин кылган ниеттерибизди кабыл кылган болсун.
ушундай бир жакшылыктарды көп жасашлыкты, көп жакшы иштерге себепкер болуштукту Аллах насип кылган болсун. Анан мен кыргызмын деген кыргыздын намустуу уул кыздарын биз ар дайым чакырык кылып келебиз. Келиңиздер. Мына ушундай үй бүлөлөргө, бир туугандарыбызга Кудай берген ырыскыны Кудай жолунда жумшашлыкты, Кудай берген убакытты Кудай жолунда жумшашлыктан биз аянбайлы. Баарыңыздарды чакырык кылабыз. Мына ушул үй бүлөнүн дагы үйүнүн бүтүүсүнө чейин кимде ким кол сунгусу келген болсо, мына ушундай байланышып, чакырык кылып, Кудай буйрса ушул иштерди колго бекемдеп алайлы, Кудайым буйрса.